Hazreti Mufti meni ушул Россиянын Европа бөлүгүнө атайын өкүл кылып дайындаган. Анан бүгүнкү иш-чарага дагы өзү атайын барып келүүгө буйрук берип жөнөттү. Эми Кудайым буйрса мына биринчи Москвага келип иш-чарабызды баштап атабыз. Биз албетте булардын программасын жазып, атайын бир системага түшүрүп, бул жактагы элибиздин, журтубуздун мындайча айтканда суроо талаптарына бир жооп бере турган деңгээлде, андан кийин биз атайын программа түзүп, ошол бул жактагы биздин мекендештерибиз кайсыл аалымды келип кетүүсүн суранган болсо, ошолорго шарт түзүп, алардын программаларын түзүп, келип кетүү, башка жактарын карап, анан ар бирин ушундай бир тактык менен келгенден кийин да жанагындай убакыттар бекерге кетпесин, ал жак бул жакта жүрүп калбасын. Ар бирин программа менен келечекте ушундай иш кылабыз деген ойдобуз. Анан кийин бул жерде баарыбызга белгилүү болгондой, мына Москвада жайгашкан Россия Федерациясынын Hazreti Mufti Равил Гайнуддин азиреттери менен биздин Hazreti Muftiybиздин ортосунда бир атайын келишимдер түзүү максаттарыбыз бар. Ушул жерден атайын бир класстарды ачып, бир аз андай алдын ала бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн болдук. Атайын бир класстарды ачып, ушул муфтияттын жанынан бир атайын биздин мындай өкүлчүлүккө бир кааналарды ачып, ошолорду ишке киргизүү келечектеги максаттарыбыз бар. Буну Кудайым буйрса биз кайра кайтып баргандан кийин бир аз программа менен дагы жакын күндөрдө келип, бул жерде 10 күнбү, 15 күнбү, мына мүмкүнчүлүккө жараша келип отуруп, буларды дагы атайын жолго ушул иштерибизди жолго салып кетүү максаттарыбыз бар келечекте.